фри с мясом болуп атат да ошондо, тамагыңар. Бул жаңы повар келди. Ооба, кстати, жаңы повар келди. Бир айдан бери аябай издеп жүрүп, ушул поварду таптык. Экөөң видео тартып чыга берле дедим беле? Уялып атабыз. Жок, вообще уялбай элечи, экөөң мындай. Сонун мындай эме чыгат да, экөөң үй бүлөлүк блогер чыгат. Силерден. Анан өзүңөрдүн кафеңерди өзүңөр эле реклама кылып, мына жаңы келген поварларыңардын баарын өзүңөр эле жарыялап салыңыздар. Экөөңөргө бир үй бүлөлүк блогерликтин бир эмесин табалы, атын табалы. Эмне деп тапсак? Элдерден сурайлы. Элден сурайлы үй бүлөлүк эки блогер мына аттанган турат, өзүлөрүнүн кафесин, өзүлөрүнүн бизнесин раскачка кылганга өзүңөр эле жетишесиңер. Экөөңөр сонун парышка экенсиңер. Чын эле. Анан экөөнө бир үй бүлөлүк блогер болуп, анан бир ат менен бир чыкса болот го дейм. Бир жакшы аттарды сунуштаса, анан өзүңөрдүн бизнесиңер чын эле. Мисалы сен делечи, аялың жамандап, сен күйөөң жамандап коёт, эки жакта эки видео тартып жүрө берлечи. Чын элечи. Анан өзүңөрдүн тамагыңарды, кафеңерди азыр блогер болуш керек. Азыркы заманда блогер болуш керек. Көрө эле атабыз, бирок баарын эле түшүнбөйм. Башташ керек. Башташ керек. Анан азыр могу тамакты жеп көрөлү. Ачык болдум жантан бери. Силер да ошону түшүндүрө кетели эле. Анан Восточный вкус кафесине жаңы повар келиптир. Дагы эмне тамактар кошулду? Мен азыр могунусу сонун экен деп азыр мен жеген там. Дагы эмне тамактар келди? Дагы негизи бизде суши пицца жок эле го. Ошолор кирип атат. Эми буюрса эме скидка болот, акция болот. 40 штук 1200 сомдон. Анан дагы көп азыр эме том ям кирип атат, хачапури кирип атат. Бул повар негизи 15 жыл стажы менен өтө тажрыйбалуу повар экен да. Бул прям биринчи жасаганда эле түшүндүк да. Жаңы повардын тамактарынан келип ичип кеткиле. Өзүңөр даамдап жаңы келди деп атасыздар. Караколдо биринчи жолу экен бул поварчы, ошон үчүн бул повар. Башка жактан келдиби? Европаларда иштеп келген. Тетиги Таиланд, Вьетнамда иштеп келди. иштеп келген повар да негизичи. Анан биз кыргыз бала азыр. Колдон буттан кармап калдык, ушу кетпей калдыкчы. Аябай повардан аябай храмат еттик биз чындыгында. Акыркы бир ай ичинде повардан көп нерсе зависит этти. Мына жакшы повар келди деп сүйүнүп атышат. Восточный вкус кафесине. Азыр тамагын жеп көрөлү. Силер да келип бизге даамдап жеп кетсеңиздер болот. Анан доставка бар да, Доставка бар. Бул жака номер жазып коеюн. Сиздин урматыңыз үчүн доставка бекерденчи. Бир жумага. Бир жумага бекер. Бир жума бекер доставка дейт мына. Бул эки жаш ишкерге мындай колдоо иретинде бир силерге маалымат берип коеюн дедим. Ишиңер илгери болсун. Анан баштагыла. Блогерлик, үй бүлөлүк блогер болуп, сонун бул чоң инструмент болот, бүгүнкү күндүн инструменти. Бул блогерлик, бул инструмент, телефон деген азыр ушундай макулдук болду. Аябай бизнеске калькулятор кандай керек болсо, бул дагы ошондой керек болот. Даже андан дагы мындай эме актуалдуураак, керектүүрөөк. Ошондон коркпой эле, жаштарга айтам, блогер болуп чыга берле деп. Ошондон Буюрса, аракет кылалы. Бир күнү анда даярданалы да, бир күнү баштайлы. Мен силердин мындай тушоңорду кесип бир жакшы видео алып кетели. Ооба, буюрса баштайбыз, Эми деген бул деген экөөбүзгө эле эмес, жеке салата ага эмес дагы эме кылып коебуз. Элге да сөз берип коебузчу, күнүгө эле чыгабыз эле. Бизде уял. Силерге сонун эме да, стиль. Стиль дейби же мындай эмне деп коет? Образ деп коет, эмне деп коет? Сен аялыңды жамандап бир жакта видео тарып жүрө бересиң, сен күйөөңдү жамандап бир жакта видео тарып жүрө бересиң. Буюрса, аябай. Сиз келгенде эле мотивация кылабыз. Сонун видео болот, сонун эмелер болот. Үй бүлөлүк сонун блогер. Өзүңөрдү экөөңөр тең жылдыздуу, мындай жакшы пашка экенсиңер, экөөңөр сонун эме контент жаратасыңар. Буюрса. Баштагыла.